шаарларда жада калса айылдарда дагы эң жогорку деңгээлде өткөрүлөт. Саламатсыздарбы? Мен Улуттук кыздар федерациясы мүчөсү Шадыканова Бактыгүл. Мен Райымбеков Айбегил. Эл аралык балдарды коргоо күнү жыл сайын жай айынын эң биринчи күнү, тагыраак айтканда 1-июнь. 1949-жылы Франциянын борбору Париж шаарында Аялдар Федерациясы тарабынан кабыл алынган. Эң биринчи жолу 1950-жылы өткөрүлгөн. Азыркы күнгө чейин райондордо, борбор шаарларда жада калса айылдарда дагы эң жогорку деңгээлде өткөрүлүп келүүдө. 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен жалпы кыздар федерациясы тарабынан жаш балдарды куттуктайбыз. Балдар биздин бактыбыз, кубанычыбыз, жашообуздун максаты жана маңызы. Албетте бүгүнкү күндө да балдарды коргоо күнүнө өзгөчө көңүл бурулат. Чын ден соолук жана Кыргызстандын керегине жараган инсандардан болсун, болуусуна тилектешпиз.